Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биз телеберүүбүздө биология сабагынан өтмөкчүбүз. Бүгүн көтөрүлө турган темабыз клетканын бөлүнүшү, клеткалык деңгээлде тирүү организмдердин өзүн өзү жаратуучу катары, митоз, анын фазалары, митоздун биологиялык мааниси менен таанышмакчыбыз. Анда бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты клетка жана клеткалык теорияны талдайбыз, клетканын көбөйүү жолдорун салыштырабыз, андан сырткары митоз жана анын фазаларын үйрөнөбүз. Андан кийин митоздун негизи эле биологиялык мааниси менен таанышмакчыбыз. Анда биз клеткалык теорияга токтоло турган болсок, клеткалык теория бул теория дегенде бул бардык ошол клеткаларга тийиштүү болгон бардык мүнөздүү белгилер керек. Мисалы биринчи клеткалык теориянын бир канча бөлүктөрүн карап өтөбүз. Бул жерде клетка бул тирүү организмдердин эң кичине бирдиги. Бардык тирүү организмдер, биз билебиз, жалпы тирүү организмдерди систематиктер 4 түнөгө бөлүп койгон: жаныбарларга, өсүмдүктөргө, коз карындарга жана бактерияларга. Ошол ар бир дүйнөнүн өкүлдөрү ушул клеткалардан турмакчы. Демек бул теория. Кийинкиси бул бардык тирүү организмдердин клеткасы түзүлүшү боюнча гомология деп атат. Бул жерде гомология деген сөз бул окшош дегенди билдирген үчүн бардык тирүү организмдердин клеткалары бири-бири менен окшош, негизинен жалпы негизги белгилери окшош. Кийинкиси бул клеткалардын көбөйүүсү баштапкы энелик клетканын бөлүнүүсү аркылуу жүрөт. Ошол ар бир тирүү организм, ар бир жаныбар болсун, өсүмдүк болсун, коз карын болсун, бактерия болсун, энелик клетканын бөлүнүүсү аркылуу гана кийинки жаңы клеткалар, жаш клеткалар пайда болот. Ал эми кийинкибиз бул көп клеткалуу организмдердин клеткалары функциялары боюнча адистешип, тканьдарды, органдарды жана организмди түзөт. Бул деле ошол жаныбарлар болсун, өсүмдүктөр болсун, баарына клеткалар, андан сырткары клеткалардан турат. Бардык тирүү организмдердин андан сырткары баары эле биригип органдарды, тканьдарды бербестен айрым тирүү организмдер, мисалы үчүн жаныбарлардан карап көрө турган болсок, бир клеткалуу жаныбарлар бар, алар амебалар, мисалы үчүн инфузория, туфелькалар. Ал эми өсүмдүктөрдөн карай турган болсок, балырларды алып карасак болот. Ал эми коз карындардан бул ачыткыч коз карындар бир клеткалуу. Ал эми бактериялардан болсо, бактериялар негизи өзү бир клеткалуу организмдер. Биз эми клетканын көбөйүү жолдорун талдап көрөлү. Клетканын тирүү организмдердин жашоосунда клетканын бир канча көбөйүү жолдору бар. Биз аларды азыр талдайбыз, анан бири-бири менен салыштырганга аракет кылабыз. Митоз, мисалы үчүн, митоз бөлүнүү бул соматикалык клеткалардын бөлүнүшү деп айтат. Бул жерде митоз деген сөз бул өзүнчө жип дегенди түшүндүргөндүктөн бул жерде сөзсүз түрдө тукум куучулук информацияны алып жүргөн клетканын ичиндеги ядродогу хромосомалардагы жипчелердин келип чыккан. Ошол хромосомалар сөзсүз түрдө бөлүнүүдө аябай чоң маанилүү ролду аткарышат. Бул денедеги же болбосо соматикалык клеткалардын, тирүү организмдердеги соматикалык клеткалардын бөлүнүүсү. Кийинки бөлүнүү бул мейоз. Бул мейозис деген бул кыскаруу дегенди түшүндүрөт. Бул жерде дагы ошол негизи клетканын бөлүнүүсүндөгү ошол хромосомаларда санынын кыскаруусунун негизинде жүрөт. Бул негизинен жыныс клеткаларынын бөлүнүүсү. Ал эми амитоз бул клеткалардын түз бөлүнүүсү. Бул жерде аты айтып тургандай эле митоздун а деген бул каршы дегенди билдирген үчүн амитоз бул клеткалардын ошол хромосомалардын бөлүнүп атканда түз болбостон же болбосо хромосомалар белгилүү бир ыраттуулукта болбостон жөн эле клетка ортосуна тең экиге бөлүнүп кетет. Бул көбөйүү көбүнчө оорулуу клеткаларда жүрөт. Ал эми бинардык бөлүнүү бул кээ бирки тирүү организмдер, мисалы үчүн жаш левленаны же болбосо амебаны алып карай турган болсок, алардын бөлүнүүсү жөн эле организм тең ортосунан экиге бөлүнөт. Бул бинардык бөлүнүү деп аталат. Биз ошол клеткалардын бөлүнүүсүн карап көрдүк. Бул ушул митоздук бөлүнүү. Бул жерде бир канча этаптарды басып өтөт митоз. Биз аны азыр кененирээк карап өтөбүз митоздун бөлүнүүсүн. Ал эми акырында аягында келип эки жаңы жаш кыз клеткалар пайда болот. Бул митоздук бөлүнүү. Андан кийинки бөлүнүү бул амитоз деп айттык. Биз айткандай эле амитоздук бөлүнүүдө клеткалар бул жерде бөлүнүп атканда клетканын ичиндеги хромосомалар тең бөлүнбөйт. Көбүнчө ооруга чалдыккан же болбосо каарындай функциясын аткара албай калган клеткаларда ядро такыр экиге бөлүнбөй калат. Андан кийинки бөлүнүүбүз бул бинардык бөлүнүү деп айттык. Бул жерде биз азыр эле айткандай, мисалы бир клеткалуу жаныбарлардын бөлүнүүсү
мисалы тең эле ортосунан экиге бөлүнүп жаңы организм пайда болот. Бул бинардык бөлүнүү деп аталат. Мейоздук бөлүнүү бул митоздон айырмаланып, мейоздо хромосомалардын саны кыскарат. Же болбосо жанакы фазалардын эки жолу профаза 1 же болбосо профаза 2 деген бир канча фазаларды басып өтөт. Натыйжада 4 жаңы кыз клеткалар пайда болот. Биз бүгүнкү сабагыбыз негизи митоз болчу. Ошондо митозго кененирээк токтолгонго аракет кылалы. Митозду биз карап көрө турган болсок, анда митоз бул соматикалык клеткалардын бөлүнүүсү. Бул жерде биз айтып өттүк, митоз 4 фазаны басып өтөт: профаза, метафаза, анафаза жана телофаза. Ар бир фазаны карап өтө турган болсок, профазада өзүңөр көрүп тургандай эле ядронун ичиндеги хромосомалар жонура баштайт дагы, ядронун сыртындагы мембранасы жоголуп, ядронун ичиндеги ядрочо дагы жоголуп баштайт. Ал эми хромосомалар экинчи этапта, метафазада хромосомалар жыйрылып, ошол клетканын экваторуна тизиле башташат. Ал эми анафаза учурунда уюлдардан келген ахроматин жипчелери аркылуу хромосомаларды эки уюлга тең бирдейинен хромосомаларды тартып кетет. Ал эми телофаза учурунда ар бир уюлдарга кеткен хромосомалардын айланасынан ядронун кабыгы пайда болуп, ядро цитокинез жүрүп, ал жерде клетка экиге ажырап, жаңы эки жаш кыз клетка пайда болот. Биз ушул айтылгандарыбызды дагы тастыкташ үчүн биз азыр көңүлүңөрдү видеого буралы. Клеткалык цикл жана митоз. Адамдын өсүүсү, өрчүүсү бул дене клеткаларынын бөлүнүүсү аркылуу ишке ашат. Чоң адамдардын денесинде 100 триллиондон ашык клеткалар бар. Ар бир клетка өзүнчө өсөт, өрчүйт жана көбөйөт. Күн сайын биздин денебизде жоготкон клеткаларды кайра калыбына келтирүү үчүн миллиондогон тери клеткалары пайда болуп турат. Клеткалык цикл бул клетканын жашоосу десек да болот. Клеткалык циклда ар бир клетка бир нече маанилүү этаптарды басып өтөт жана милдеттерди аткарууга тийиш. Клеткалык цикл бул айлануу десек да болот. Ар бир клетка бири-бирин генетикалык материал менен толуктайт. ДНКнын репликациясын карап көрсөк, хромосомалар клетканын ичиндеги ядродо жайгашат. ДНК нуклеотидтерден куралган хроматин жипчелеринен турат. Клетка бөлүнүүгө жакын хромосомалар репликацияланышат же болбосо эки эселенишет. Натыйжада жаш хроматидалар пайда болот. ДНКнын репликациясы жана жаш хроматидтердин пайда болуусу клеткалык циклдын бир бөлүгүндө жүрөт. Биз анда клеткалык циклды ирети менен карап өтөлү. Клетка митоз жана интерфаза деген этаптарды басып өтөт. Интерфаза 3 этапта жүрөт: G1, S жана G2. G1 этапта клетканын ичиндеги компоненттер эки эселенет. S этабында ДНКнын репликациясы жүрөт. Жаш хроматидалар ар бири кош спиралдуу ДНКнын молекуласын түзүп, алар өз кезегинде бири-бири менен хромосомдук белоктор менен байланышат. G2 этапта клетка бөлүнүүгө даярданат. Клетканын жашоосундагы экинчи этап бул митоз. Митоз кыска убакытта өтүүчү процесс болуп, ал 4 фазадан турат: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Профазада жазылып жаткан хромосомалар жыйрылышып, жонуйушат да көрүнө баштайт. Клетканын органоид ядрочолор пайда болот. Андан соң клеткалардын органоиддери пайда болуп, цитокинез жүрөт. Натыйжада жаңы эки жаш кыз клетка пайда болот. Цитокинез бул клетканын тең экиге бөлүнүүсү. Жаныбардын клеткалык бөлүнүүсүндө цитоплазма ийилип, ичкерип бөлүнөт. Ал эми өсүмдүктүн клеткасынын бөлүнүшү анда клеткалык кабык болгондугу үчүн цитоплазманын ортосунан кыска клеткалык кабыктар пайда болуп, ортосунан экиге бөлүнүп кетет. Натыйжада эки жаңы жаш кыз клетка пайда болот.
Демек, клетка өзүнүн жашоосунда интерфаза, митоз жана цитокинез деген этаптарды басып өтүп, натыйжада жаңы клеткалар пайда болуп турат. Видеодон көргөнүңөрдөй эле митоздун бөлүнүүсүн бир канча этаптарды басып өтөрүн биз көрдүк. Эми биз ошол митоздун биологиялык кандай мааниси бар, ошону бир аз токтололу. Митоз негизинен аябай биздин жашообузда аябай мааниси көп. Биз тирүү деп билген бардык тирүү организмдер клеткалардан турса, ошол клеткалардын бөлүнүүсү, өсүүсү, көбөйүүсү ошол митоз аркылуу жүрөт. Мисалы, өсүмдүктөрдү карай турган болсок дагы, алардын да көбөйүүсү, өсүүсү, бышып жетилүүсү бул митоз аркылуу жүрөт. Ошондой эле мисалы үчүн адамдарды өзүбүз ала турган болсок, бир клеткадан чоңоюп ушул күнгө ушул абалга жетишибиз дагы биздин ушул клеткаларыбыздын көбүнчө митоздук бөлүнүү аркылуу көбөйүп өсүүсү менен демек жүрөт экен. Демек биологиялык мааниси, митоздун биологиялык мааниси аябай чоң десек болот. Эми өтүлгөн темаларды бир аз бышыктоо үчүн силер менен бир аз суроолор даярдаганбыз. Суроолорго жооп бергенге аракет кылууга. Мисалы, биринчи суроо: клетка бөлүнгөндөн кийин пайда болгон клетка гаплоид болсо, ал бөлүнүүнүн кайсы түрүнө кирет? Митозго же болбосо митоз бөлүнүүдө, митоздук бөлүнүүдө соң акырында клеткалардын саны диплоидтик абалга туш болот. Кийинки суроо: оорулуу клеткалардын бөлүнүүсү клеткалардын бөлүнүүнүн кайсы түрүнө кирет? Оорулуу клеткалар таптыңар болуш керек. Бул амитоз жолу менен көбөйөт көбүнчө. Төртүнчү суроо: митоздун фазаларын ирети менен жазгыла дейт. Бул жерде азыркы айтып өткөндөй эле митоздун 4 фазасын ирети менен карай турган болсок, биринчиге бул профаза болчу, экинчиге метафаза болчу, үчүнчүгө анафаза, төртүнчүгө телофаза. Демек, биз буларды аныктап алдык. Ушун менен бүгүн биз митоз жана анын бөлүнүүсү жана анын биологиялык мааниси боюнча өтүлгөн темабыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.